Maşallah. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Laysa minna men habbebe imra'atan ala zavciha ev abdan ala sayyidihi. Rawahu Abu Davud. Demek maşallah ayyavay sonu maşallah. Bu zamanda aktualdı olgan bir жақсы пайғамбарымыздың қиямат күнге aktual болып тұрған сөзі. Laysa minna men habbebe imra'atan ala zawjiha, ayaldı güyösünü av abdan ala sayidi, kuldu kojoyuna жалғандан жамандап алардын ортосундағы мамилени бузган ал бизден эмес деп туруп пайгамбарыбыз. Биздин катарыбыздан чыгып кетсин дейт, мусулмандардын катарына. Бул замандын аябай чоң бир оорларынан болду азыркы мезгилде. Сонун жашап аткан үй бүлөнү кээ бир өзүнүн гана баягы акылына таянып, мен мындай келинге үйлөнткүм келген эмес, мен мындай келинди алгым келген эмес, мен тигинин кызын алмакмын деп 10 жыл өткөндөн кийин ажыраштырып аткан кайнене көбөйдү. Ошол эле мезгилде баласы эмеде Америкада, Европада, Орусияда, дагы бир чет мамлекетте, же болбосо Бишкекке барып иштеп атканда келинин баласына жамандап, ортосун бузуп аткан кайната көбөйдү. Же азыркы мезгилдин ичиндеги бир бузукучулук деп айтсак болот, бирок ошол эле мезгилде акылсыздык, же болбосо биз ыймандан өтө алыстап кеткенибиздин белгиси болуш керек деп ойлойм. Дагы бир сөз болуп чыкса болот. Алким каада салтты билбеген, уят намыс деген эмне экенин билбеген кайната кайнене экенин мен түшүнө албай калдым. Биздин каадабызда, салтыбызда, үрп адатыбызда кайнатанын орду бийик, кайнененин орду бийик. Бизде келиндин камырынан эмес, кайнененин камырынан деп сөз айткан бар. Некен? Кайнененин камырынан дейт. Кайнене кандай тарбияласа келин ошондой болот деген сөз бул. Демек, субханалла, бирөөдөн кемчилик кетиш керек деп ойлошубуз мүмкүн. Бирок субхана чын-чынына келгенде аябай жаман келин болсо дагы, аябай жаман кайнене болсо дагы, субханалла, келин да кайнене дагы эмне кылыш керек болчу? Бирине түтүп күтүш керек болчу. Бирок азыркы заманда ушундай адамдар бар, ошолорду бузат, чагымчылык дейт муну. Бир үй бүлөнү бузуу бир мамлекетти бузган сыяктуу. Бир үй бүлөгө ортосуна кирип бузуу, бул субхана келечектеги 5 баланын өмүрү деген сөз ал. Ошонун себебинен бизден эмес дейт. Биз мусулмандар эч качан бирөөнүн ортосун бузбайбыз. Кулакка алтын сырга кылып, бриллиант сырга кылып субханалла угуп алыңыздар. Бир дагы эркек, мынакей, досуңар болсун, тууганыңар болсун, үй бүлөсүнүн ишине кийлигишпегиле. Бир дагы аял подружкаң болсун, эже сиңдиң болсун, тайенең болсун керек болсо, өзүңдүн энең болсун, анын ишине кийлигишпегиле. Бөтөн үй чытырман токой. Анын ичиндегини билип, субханалла, туюп турсаң да кийлигишпейсиң. Өкөө чечип алыш керек болот. Эгер эркек талак берген болсо, аял талак сураган болсо, өкө чечип алсын. Сиз, айтып аткан адамдар, дайыма ортосунда сот болордун алдында жакшылап ойлоңуң. Же бузуп алышың мүмкүн, же кордук алып келишиң мүмкүн. Бирок дайыма
ортосын биз бириктирүүчүлөрдөн катарында болуш керек, чачырата тургандар эмес. Биздики ушул. Ошол мезгилде ар бир эркек, ар бир аял дагы бир нерсени уккула. Дайны жок эле ар бир эле адамга барып, үй бүлөңдүн ичиндеги жан дүйнөңдө сырыңды айта бербегин. Анткени ал сыр сенде турган мезгилде сыр сенин кулуң болот. Качан аны сен башкага айтканда сен анын кулу болуп каласың. Жан дүйнөңөрдү баарын ар кимге төгө бербегиле. Анткенсе ал акыртуу апарып туруп сенин башыңа тиген балта болот. Тилиң ыргыбайт, башың ыргыйт. Бүгүн оор. Бир аз сабыр кылып койсоң, эртең жеңил болуп кетет. Бүгүн жеңил болуп атат, эми коркуп туруш керек. Аркасына бала келип калбаса экен деп, кыргызча айтканда дөөлөт тоголок, мээнет жалпак бол, ылдый түшүп, мындай айтканда ылдый болуп алып, Кудайдан коркуп ушуга шүгүр я Алла, ушуну менен алып салба деп туруш керек. Мына ушундай. Демек, эмнекен биздин мусулманчылыгыбызда чагымчылык жок. Бир окуя айтып берип токтойм иншалла. Аз эле. Bir чоң bir аалым базарга барыптыр. Базарга барып, ал заманда кулчулук заман экен, кул барып базардан кул сатып алам дептир. Ары басат, бери басат, караса бир чырайлуу болгон, күчтүү болгон бир кул сатылаттыр. Бая кул сатып аткан адам айткан, "Могу кулуң канча?" десе, "Баланча" дейт экен. "Ушуну алам, мага бер" деп сөз сала баштаса, сатуучу айткен, "Устаз, дамыла, молдеке, сиз ушул жердин мындай абройлуу адамысыз. Боорекини албай эле коюңузчу, мен кулдардан уктум, бул бири-бирине бирин уруштуруп, чагымчы экен." Бая албат, эми кыска ойлук кылат экенбиз да кээ бирлечи. Миллион акылдуу болсоң дагычы. Бере берем, эмне болмок эле. Мындан эмне зыян дейсиң? Кул деген кул да дептир. Баягыны үйүнө алып келет. Кул шыпылдап баягы тимеле андан бетер тың экен. Ар жер кылат, тияка бияка кылат. Ушун бир ай, эки ай жүрөт, ичине кирет. Баарын көрөт. Анан бир күнү баягы кожоюндун дамыланын аялы ар жакта турса, жанына шыпырмыш болуп барып, "Кожойке, кожойке, мен бир сөз уктум. Кожоюн эмнедир экинчи аял алам деп жүрүптүр." Деселе баягы "ий" дептир. Анан менин бир тиякта бир жанагындай бир көз ачык бир досум бар. Илгертиден момундай гарантия берем. Ошого бир эме кылып туруп кожоюнду бир нерсе кылып коелу. Сизге баш ийип калат десе, "О, мейли" дептир. Бая ары басат берет, "Эмне кылсак?" десе, "Бүгүн түнү кожоюндун бир тал сакалынан кесип келип бериңиз." Макул. Шыпылдаган боюнча бара устазга молдокеге барыптыр. Молдоке. "О, кожойке эмнегедир бир сөз кылып атат. Сизди бир өйнө окутам деп атат. Бир нерсе подозрение кылып жүрүптүр. Бүгүн түнү абайлаңыз." Десе, баягы өлтүрүп коюшу мүмкүн дейт экен. Ойм, бар жолчу башым оорутпай дейт экен, бирок эркекпиз деп аны шырт деп калып калыптыр да. Анан түн ичинде ары ударылып, бери оранып, көрсө көрөйүнчү эмне болот экен деп калпы уктамаш деп калат экен. Баягы аял акырын өттүрүп баягы бычактап бияка алып келаткан экен. Шап колдогон, "Акмак, сен мени өлтүрөйүн деген экенсиң" деп туруп, ачуусу менен баягы аялды сай өлтүрүп салыптыр. Мына ошондо баягы кул жөн турбай, чуркаган боюнча баягы аялдын бир туугандары бар, "Кожоюн силердин карындашыңарды өлтүрүп салды" деселе, баягы бар кылыч канжарын көтөрүп чыгып чуркап келип караса чын өлтүрүп салган, баягы аркасынан баягы кишини өлтүрүп салышкан экен. Тигинин туугандары чуркап келиптир, тиги тияка жетиптир да, өлтүрүп атат деп. Ошентип аны бир уру менен бир ошентип бир мамлекет экиге бөлүнүп, азыркы мезгилге чейин согуш токтобой келет экен. Бул болгон окуя.
Ошонун себебинен мен дайым айтам да, баардык эле адамдарга ишене бербегиле. Баардык адамдарга сырыңарды төгө бербегиле. Баарын эле дос дей бербегиле. Баарын эле жан сырдашым дей бербегиле. Ишене турган бар, ишенбей турган бар. Азыркы мезгилде болсо, бир көзүңө жоо болуп турган мезгилде, субханалла, сырыңды сактап, аны тур тахажжудка тур дагы Алла менен сырдаш. Түшүнүп атасыздарбы? Алла менен сырдашкыла. Мына иншалла, мына ошондо туура жол тапкан болобуз. Аракет кылабызбы? Амин. Субханака алхамдулилlah анта астагфирука ва атубу илейк. Аллахым баарыбызга има хидаят, туура жол бергер. Амин.